Бедел автокөзөмөл бекети Кыргыз-Кытай чегарасындагы жаңы транспорт коридору болуп саналат. Анын долбоору эки мамлекеттин, Кытай менен Кыргызстандын жетекчилеринин макулдашууларынын алкагында ишке ашырылууда. Учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматы товарларды жана жүк ташуучу унааларды өткөрүү мүмкүнчүлүгү бар Бедел эл аралык автомобиль өткөрүү пунктун куруу боюнча масштабтуу долбоорду ишке ашыруунун үстүндө жигердүү иштеп жатат. Өткөрүү пункту деңиз деңгээлинен 3100 метр бийиктикте жайгашып, 13 гектар аянтты ээлейт. Анын долбоордук кубаттуулугу суткасына 900 машинага чейин жетет. Бедел көзөмөл өткөрүү пунктунун ишке кириши Кытайдан келген жүктөрдү жеткирүүнүн каттамын кыскартып, ташуу убактысын жана баасын бир топ кыскартат. Инфраструктура толугу менен эл аралык стандарттарга жооп берет. Бир терезе принцибинде иштеген административдик имараттар жана курулмалар. Жүктөрдү контролдоо үчүн адистештирилген жерлер жана участоктор. Эс алуу жайлары, санитардык зоналар, бийик тоолуу шарттарда көпкө күтүү үчүн зарыл болгон инфраструктура. Көп тилкелүү жол. Бизнес үчүн ачык айкын шарттарды түзө турган заманбап санариптик жана техникалык чечимдерди ишке ашыруу. Долбоор чегарадан өтүүдө тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына эң ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. Аймактын табигый климаттык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу курулушту 2025 жылы баштап, 2027 жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Бедел долбоорун ишке ашыруу Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода экономикалык байланышты чыңдоодо маанилүү кадам болуп саналат.